Президентті шок қылған қыз. Біздің президентті бұлайым жақшы деле таныбайт көрінөт. Президент жанына келгенде ордунан да тұрып қойбаған. Сіздің ойыңызша қыз тура іш қылды бі? Башқаларға дағы сабақ болу үшін мұсырларын жолға тиштаған тақсырға 7500 сом айыппұл салынды. Ушылар жана башқа жаңалықтар түрмөгө видеоның астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңалыктардан кабардар болуп турасыздар. Здравствуйте. Да, вот наша фамилия, не узнаем? Скажите, чем вы занимаетесь? Объясните. Я занимаюсь... Какую работу вы выполняете в банке? Президент келгенде ордунан тургусу келбеген кызматкери талкууга алынды. 10 апрелде президент Садыр Жапаров Бишкектеги IT Hub технопарктын ачылыш аземине катышты. Иш-чарага IT коомчулугунун өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын кызматкерлери да катышты. Ачылыш учурунда президент Садыр Жапаров М-банк банкынын кызматкеринин алдына басып келген учурда ордунан тургусу келбей жаткандыгы байкалган. Бул көрүнүш коомчулукта талкуу жаратты. Көпчүлүк кызматкердин мындай жоопсуздугу адепсиздик катары кабыл алынды. На маркет М-банка. И как раз таки веду переговоры в основном, заведение партнеров в систему и курирование. Соцфонд 1 октябрдан тарта пенсияны көтөрүүнү пландоодо. 2025 жылы пенсияны көтөрүү планы барбы. Бул тууралуу депутат Пархат Тулендибаев 11 апрелде Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында сурады. Соцфонддун төрагасы Бактияр Алиев октябрь айынан баштап көбөйтүү пландалып жатканын билдирди. Кайсы категориялар боюнча деп тактады депутат. Барына пенсияны жогорулатууда. Соцфонд өткөн жылдагы орточо эмгек акыны инфляцияны алып, бул сумманы 2 эсеге көбөйтөт жана пенсиянын жогорулашынын пайызын эсептейт деп жооп берди Соцфонддун жетекчиси Булак Серепкежи. Бишкекте 21 апрелден 31 майга чейин ысык суу өчүрүлөт. Бишкек шаарында 21 апрелден 31 майга чейин профилактикалык жана оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу ысык суу өчүрүлөт. Тиешелүү буйрукка Бишкек шаарынын мэри Айбек Чуншалиев кол койду. Өчүрүү жыл сайын профилактикалык иштерин жана жылуулук жабдууларын, отканаларды, жылуулук тармактарын, жылуулук керектөө системаларын жылытуу мезгилине сапаттуу жана өз убагында даярдоону камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт. Жылдап кезек күтүп, үйлүү болгон бишкектиктер. Бул ипотекалык үйлөрдөгү жаңы батирлердин ички көрүнүшү. Сүрөттөгү үй бүлөгө батир 18 кабаттан тийген. Кызым мамлекеттик жумушта иштеп, 4 жылдан кийин кезеги келип, үйлүү болуп отурганын ата-энеси кубануу менен айтып беришти. Газ плита менен ашкана гарнитурлуу бийликтин белеги экенин кошумчалашты. Бүгүн мамлекеттик ипотекалык программага кезекке турган 612 кыргызстандык үйлүү болушту. МИКтин 3-чү комплекси ынтымак кордодон алыс эмес Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Бүгүн 612 үй бүлө ипотекалык үй алды. Бүгүн 11 апрелде Бишкек шаарындагы Чеңиз Айтматов көчөсүндө жайгашкан жаңы турак жай комплексинен 612 үй бүлө жаңы батирлерине ээ болду. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Бул кубанычтуу күнгө Садыр Жапаров өзү катышып, жарандарга ачкычтарды тапшырылды. Өлкө башчысынын бекем саясий эрки жана колдоосу менен учурда бүткүл Кыргызстан боюнча 61 миңге жакын ипотекалык батирдин курулушу жүрүп жатат. Бул мамлекетибиздин социалдык багыттагы саясатынын так далили. Буга чейин да миңдеген үй бүлөлөргө ачкычтар тапшырылган. Алдыдагы күндөрү Бишкек шаарындагы Маликова көчөсүндөгү жаңы комплекс, Жалал Абад шаарындагы 2 ири объект дагы өз ээлерин табат. Бүгүн тапшырылган 612 батир бул жөн гана үйлөр эмес. Бул жүздөгөн балдардын күлкүсү, ата-энелердин тынч уйкусу, улуттун бекем пайдубалы. Президент баштаган бул багыттагы иш-аракеттерди биз мамлекеттик кызматкерлер татыктуу улантып, эл үчүн кызмат кылууга милдеттүүбүз. Мамлекет шарт түздү, эл өз жашоосун курат, биздин милдет ошол шарттарды жаратуу. Президент ошол шартты түзүп берди деп жазды ал. Булак Серепкежи. Буну өткөрүп берди. Буну сенден башка бирөөлөр, муктаждарга берди.
Жаңы гимнге коюлган талаптарга жооп берген чыгарма табылган жок. Буга байланыштуу кайрадан сынак жарыялоо сунушталды. 9-10 апрелде комиссиянын экинчи отуруму өтүп, ушундай бүтүмгө келгенин Маданият министрлиги кабарлады. Жобого бир нече өзгөртүүлөрдү киргизүү да сунушталган. Ага ылайык биринчи этапта гимндин жаңы редакциядагы тексти тандалып алынса, экинчи этапта бекитилген текстке музыкалык чыгарманы жаратуу боюнча сынак жарыяланат. 2025-жылдын 7 февралынан 20 мартка чейин жалпы 703 сунуш түшкөн. Натыйжада аты жөнү, дареги жана жеке маалыматтары так көрсөтүлгөн 165 жарандын 285 долбоор каттоодон өткөн. Жолго калдыктарын ыргыткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна 7500 сом айып пул салынды. Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаасынын айдоочусу Бишкек шаарынын унаасынын артынан жолго калдыктарын ыргытып жаткан жеринин жарандар тарабынан видео тасмасына тартылып, массалык маалымат каражаттарына жарык көргөн. Бул факты боюнча Чүй облусунун Москва-Рип боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан Mercedes-Benz Sprinterдин айдоочусу 1982-жылы туулган жаран аныкталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 177-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык 7500 сом айып пул салынып, унаасы убактылуу кармоо жайына токтотулуп, айдоочуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.